Assalamu алейкум достор, каналыма кош келиңиз. Бүгүн сиздер менен биргеликте жумшак, даамдуу эт нанын даярдаймын. Мени менен бирге болуңуз. Каналымдан алыстабаңыз. Сиз да мени менен чогуу жасасаңыз болот. Анда баштадык. Идишибизге 500 мл өлчөмүндөгү айран же болбосо кефирди салып, 1 чоң аш кашык өлчөмүндө кумшекер, 1 чайный ложка дрожь, 2 чайный ложка тузду салып, жакшылап венчиктин жардамында аралаштырып чыгыңыз. Даяр аралашмабызга 700 грамм унубузду салып, жумшак камырды жууруп алабыз. Мынакей камырыбыздын үстүнө бир аз өсүмдүк майынан куюп, жакшылап ийилеп, жууруп 1 саатка тындырып коебуз. Камыр идишибизге жабышпас үчүн өсүмдүк май менен майлап, камырыбызды тындырып коебуз. Бул учурда биз эт наныбыздын ичине керектелүүчү фаршты даярдап алабыз. Эт, чарбы, пияз, зире, туз, татымына жараша черный перец, мына ушуларды салып, фаршты даярдап алыңыз. Арадан убакыт өттү. Мына биздин камырыбыз даяр. Камырдын өтө көтөрүлүүсү да шарт эмес. Даяр камырыбызды бөлүктөргө бөлүп зоола даярдайбыз. Менин камырымдан 4 бөлүк зоола чыкты. Жука жайып, эт наныбызды баштадык. Мен даярдаган эт нандын диаметри 25 сантиметр өлчөмүндө болду. Кааласаңыз, андан да чоңураак кылып жасасаңыз болот. Ичине даяр фаршыбызды тегеретип салып алабыз. Видеодо көргөндөй кылып салып чыксаңыз болот. Жакшылап камырыбыздын четтерин жабыштырып, басып чыгыңыз. Эми ортосун сөөмөйдүн жардамында бир аз жыртып, четине жакшылап чымчылап жабыштырып чыгабыз. Сөз түрдө жакшылап чымчылап жабыштырып чыгыңыз, анткени духовкага салып бышырганда ачылып кетпей тургандай кылып. Мынакей диаметри 25 сантиметр өлчөмүндөгү эт наныбыз даяр. Сиз да ошол видеодо көргөндөй кылып даярдасаңыз болот. Бул эт наныбыздын экинчиси буга. Буга да этибизди салып, даяр фаршты салып, четин жабыштырып алабыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай ортосун кесип алдык. Бул да өтө кооз болот. Ушинтип даярдасаңыз да болот. Албетте жакшылап мында ачык жерлерин чымчылап жабыштырып алыңыз.
Мынакей эми духовканын листин майлап, үстүн жумуртканын сарысы менен сыйпап алыңыз. Бетин кооздоо үчүн күнжүт же болбосо сыйдананын жардамында кооздоп алыңыз. Биздин эт наныбыз 200 градуста 35-40 минут ичинде бышып чыгат. Сиз да албетте өзүңүздүн печкаңыздын табына жараша салып, бети кызарганча бышырып аласыз. Мына биздин эт наныбыз даяр. Өтө сонун, мына видеодо көргөндөй өтө жумшак. Сиз да сөзсүз даярдап көрүңүз. Сонун болду. Өтө жумшак, көп убакытты да талап кылбайт. Аз убакыттын ичинде даярдап алсаңыз болот. Мынакей ичинде эти да сонун бышкан. Достор, эгер менин видеом жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, каналыма катталып кетиңиз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта туруңуз.